Саламатсыздарбы? Өткен чейрек жылдын аралыгында биздин Кыргыз армиясы өзүнүн башынан бир топ кыйынчылыктарды жеңип өттү. Айрыкча 2000 жылдын башында абал абдан оор болду. Биздин армияга жүктөлгөн тапшырмалар сырттан болгон коркунучтарга каршы турууда өзүнүн ошол мезгилде жөндөмсүз абалындагы болгон мына ошодон дагы ийгиликтүү өттүк. Бул айрыкча ушу Баткен окуясында айрыкча мына көрүнүп калды. Бирок биздин көз карандысыз мамлекетибиздин ажырак атрибуту жана таянычы коргоосу болгон армиябызды калыптандыруу бул ар дайым аракет мына уланып келди. Мына ошонун негизинде акыркы жылдары биздин армиянын акыбалы, куралдуу күчтөрдүн акыбалы кескин түрдө мына жакшырды. Биздин Кыргыз армиянын да куралдуу күчтөрүнүн дагы эл арасында солдаттарга, офицерлерге сый урматы мына жылдан жылга жакшырып кетип атат. Эми урматтуу мекендештерим, бул 21-кылым армияга жаңы талаптарды мына коет. Келечекте Кыргыз армиясы өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарыш үчүн оптималдуу жана кесипкөй ыктыярдуу мына армия буйруса болот. Келечекте Кыргызстан үчүн заманбап чакан, модернизациялаган куралдуу күчтөр мына керек болот. Азыркы учурда мына көрүп турасыздар, терроризм, диний жана саясий экстремизмдин алдын алуу маселелери мына күчөп турат. Буларга өзгөчө биз маани беришибиз керек. Ошону менен бирге чек-араларды коргоо, наркотрафик менен күрөшүү, жашыруу миграцияны токтотуу маселелери мына биздин куралдуу күчтөрдүн алдында чоң милдет болуп турат. Бир эле армиянын жогорку күчтүү менен даярдыгын камсыз кылуу жана жоокерлердин физикалык даярдыгы жана армиянын техникалык жабдууласына көңүл бурбастан мына акыркы жылдары биздин куралдуу күчтөрүнүн айрыкча Кыргыз армиясынын социалдык жактан дагы камсыз кылуу маселесине мына көңүл буруп жатат. Бүгүн жалпысынан 2481 квартиралуу 77 көп кабаттуу үйлөр берилди. Азыркы учурда 1200 квартиралуу 22 үйдүн мына курулушу, объект мына курулушу жүрүп жатат. Мына бүгүн дагы 54 квартиралуу үйдү мына аскер кызматкерлерине пайдаланууга бергенге мына мен да келип турам. Ушу жаңы коңуш ак жолтой болсун. Коломтода от өчпөй, ушул үйдү ар дайым бакталай алып келген үй болсун. Полковник Айдаралиев, куралдуу күчтөрдүн абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнүн кол башчысы. Полковник Умурзаков, куралдуу күчтөрдүн кургактагы аскерлеринин штаб башчысы. Полковник Бапыев, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек-ара кызматынын аскер кызматы башкармалыгынын башчысы. Sonra
Kudayım bulduk, buyurgide. Жолдошум экөөбүз мына 3 чөпөбүздү татыктуу Кыргызстандын жакшы адамдарынан чоң өтөбүз деген үмүтүбүз. Рахмат сизге. Sizge rahmat, çoğu rahmat. Şunday askeri hizmet edip, halkımız gelecek ol. Şu tunus koşması için çıdap çoğu emeğin rahmat sizge. Rahatsızlık bildiren. Amcamda iyi olsun, paylaşıp iyi olsun. Bu böyle kız çıkarıp, yaşı yoktur ol. Baldarımız göğe versin şimdiden. Köyler olsun, yaşlıklar olsun.